Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен шоколаддуу, ичинде начинкасы бар сонун печеньялар жасайбыз. Жасалышы оңой, бирок даамына чынын айтам, сөз жок. Керектелүүчү азыктар: 100 грамм un, 75 грамм сары май, 50 грамм сахар пудрасы, 25 грамм какао порошок, жарым чай кашыкта разрыхлитель, 1 жумуртканын сарысы жана ага 1 чоң кашыкта сүт же суу кошобуз. Биринчи болуп идишке сары майды салып, 50 грамм сахар пудрасы менен жакшылап аралаштырып алабыз. Сары майыңыздар ушундай жумшак абалда эриши абзел. Тегиз аралаштырып алган соң, 1 жумуртканын сарысын эле иштетебиз. 1 чай кашыкта же 1 чоң кашыкта суу же сүтүңүздөр болсо сүт кошуп, аралашмага кошуп, тегиз масса болгончо аралаштырып алабыз. Эми 100 грамм унду электин жардамында элеп алабыз. Ага көөрткүчтү да кошуп жиберебиз. Эгер таразаңыздар жок болсо, интернетте атайын кашык менен же стакан менен өлчөнгөн таразалар бар. Башкача айтканда, кашыкта канча грамм ун бар, стаканда канча грамм ун бар, ошонон пайдалансаңыздар болот. Менде болжол менен 3 кашык ун, 2 кашык какао кетти. Бирок албетте ошол таразаны көргөнүңүздөр өзүңүздөргө жакшы болот. Камыр мына ушундай эластичный эмес, жабышчак эмес, бир аз тыркыраган камыр болот. Мунун эч кандай коркунучу жок. Камырды жайганда өтө кыйын, бирок биз жайбайбыз, ошондуктан эч коркпой эле ушундай камыр кылсаңыздар болот. Камырды пакетке салып 10 минутага тындырганы коюп турабыз. Тындырып алган соң, мына ушундай 2 узун бөлүккө бөлүп алабыз. Менде ушундан 2 чыкты. Ар бир бөлүктү 18ге бөлүп алдым. 16га бөлүп алдым. 16, демек менде 36 ушундай токошчо чыкты. Ал эми кураганда 18 токош чыгат. Крем үчүн биз 80 грамм сары майга, сливочное маслого, 80 грамм кумшекердин унтагын же болбосо сахарный пудра кошуп аралаштырып алабыз. Эгер өтө шириндикти каалабасаңыздар, 40 грамм кошсоңуздар да болот, 50 грамм кошсоңуздар да болот. Биринчи сары майды көөртүп алсаңыздар өзүңүздөргө бир кыйла оңой болот. Мен экөөсүн бир эле салып аралаштырганыма бир аз кыйналдым. Жумшак ушундай көк, аппак крем пайда болгондо кадимки эле целлофан пакетти колдонсок болот, одноразовый. Кружкага кийдирип туруп, стаканчикке мына ушинтип кремдин баарын салып алып, бир бурчуна кремдин баарын жылдырып алабыз. Кадимки кондитерский мешок катары колдонобуз муну. Эми учун кайшыгын кесип алган соң, токочторубузду алып, ичине начинкалап баштайбыз. Начинканы өзүңүздөр каалаган өлчөмдө кошсоңуздар болот. Токоштор аябай даамдуу, назик болот. Какаодон жасалган камыр жагы катуу болбойт. Начинка менен аралашып аябай даамдуу болот. Албетте каналга жазылууну унутпаңыз, биз менен бирге болуңуз. Жасап көрүп, комментарийге кандай болгонун жазыңыз.